Кыргыз искусствосунда, тактап айтсак, кыргыз классикалык музыкасында залкардардын көчүн улап келе жаткан Кыргыз Республикасынын эл артисти, атактуу композитор Муратбек Бегалиев быйыл 70 жашка толду. Муратбек Бегалиевдин кичинекей кезинде эле композитор болом деген ак тилеги болгон экен. Негизи эле ата-энесинин өнөргө кызыккан адамдар болгону дагы таасир берсе керек. Чоң апам Оос комуста Укмуштай сонун ойногон музыкалык билими болбосо дагы ошол чөйрөгө белгилүү киши болчу. Ал эми мен төрөгөн өзүмдүн апам ал киши ырдаганда тегеректегилер оозун ачып калчу. Аябай жакшы. Чоң апам жалаң эле жана Оос комуста укмуш ойнобой, ал киши кошокту да укмуш айтчу. Кошокчу болчу. Анан баягы мени жетелеп эки жакка алып барат да, баягы же бирөө каза болсо, же чоң той болуп атса, ошолорго мени жетелеп алып, барчы чөнтөгүнө ар түрдүү момпосуй печеньеларды салып алат. Мен болсо андан алып коюп жеп, эгер көпкө отуруп калсак уктап калам. Эсиме түшөт, чоң манасчылар манас айтып атса, чоң комузчулар ойноп берип атса, эми ал учурда шаардан чоң комузчу манасчылар бат-бат келип турчу. Ал тургай менин эсимде ошо Жумгалда Кызарттын маңдайында бир сонун талаа бар, тоонун арасында. Так ошол жерде Ай чүрөгү операсын алып барышкан экен. Кийизбаева эжебиз баары тең чогулуп ошол жерде. Мына азыр ай чүрөгү учат экен, аккуу болуп. Десе чын эле учат экен деп карайм. Ушундай ажайып нерселер эсиме көп түшөт да. Менин атам үйдөн конок үзүлчү эмес, комузун колуна алып туруп анан дыңгыратып ойной берчү. Эми ойлосом, эми алар Укмуштай деле чоң музыканттар эмес, бирок ошол деңгээлде, ошол чөйрөдө өзүнүн таланты менен белгилүү болгон кишилер экен да. Келген кишилердин баары комуз ойночу. Кичинекей кезиндеги көпчүлүккө манас айтып берген учурлары азыр дагы эсинен кетпей, манас эпосунун керемет саптарын балалык таза сезими менен эстеп келет. Эсимде тим эле чоң успех болду. Этегим толтура, тиги сонун конфеттер, ал учурда 1 сом, 2 сом деген Укмуштай акчалар бар эле, толтура кылышып мага беришти. Мен тим эле бир чоң байлык чогулткандай болдум эле да. Ошол мага стимул болду, жок окуй. Ушул жакшы турбайбы эл алдына чыксаң деп. Мына ошентип манас айтып, этеги жайы көккүбө, эр коңур байкушуду, тоодой боюн топчулап, тулла боюн үпчүлөп. Кыргыздын искусствосун, кыргыздын музыкасын баягы фольклордун негизинен кармап дүйнөгө чыгарган фону фольклор, өзүнүн негизги эмеси абдан бийик музыка жазган ошо бирден бир ошо Муратбек Бегалиев деп эсептейм. Анткени бул адегенде мындай бир нерсени айтайын да, бул окууну училищаны бүтүп, анан окуп, анан эмеге Көлнгө барат да, Германияга барып, ошол жерден анан барганда чыргап, баягы чыныгы бийик искусствону сезип, анан ошо бийик искусствону сезген адамдардын, түшүнгөн адамдардын көп экенин көрүп, чыргап жүрдүм дейт. Анан кийин ошону чыргап жүрүп да анан ойлойт экен да. А менин элимчи, менин элим азгантай эл болгон менен бул деген улуу эл да. А эмне үчүн бизде консерватория жок деп. Ошо жерден анан кийин
эмеге бул жаш жигитке ой келет да. А негизинен жырга эле стажировкасын бүтүрүп келе берет да. Көп эле адамдар курска барат, таяк барат. Анан мында ушул жанагындай патриоттук сезим, деги эле улутум деген, элим деген сезим мында жаш кезинен эле пайда болгон экен да. Мурат Акимовичти Калый Маллабасановага теңдештиремин да. Булардын баягы аткара турган иши, вазифасы ошо бирдей. Мурат Акимович чыгармалар оригиналдуу абдан. Жакшы эстрадалык чыгармалар да бар бул кишинин. Элдик колоритте жазганда абдан көп чыгармалары бар. Эң башкысы бул көлөмдүү чыгармалар. Концерти бар, фортепиано үчүн жазылган. Камералык баягы музыкалары бар. Оригиналдуу жазылган. Роялды биягында бирөө ойноп атат, тиякта крышкасын ачып коюп, жанагы струнасынан ойногон ушундай бир варианттар, укмуш керемет чыгармалар бар. Буну айтайын дегеним, эл угуш керек, көрүш керек. Ошондон бир кайсы бир деңгээлде рахат алыш керек да. Музыка жасардын алдында башыңды иштетип, жүрөгүң менен акылдашып, сезимди кошуп, анан энергияңды, духту, рухту баарын чогултуп тургандан баштайсың. Мен кээ бирөө бар го, мен вдохновение алам, анан бирөөнү сүйүш керек же болбосо бирөөгө күйүш керек, бирдеңкени ойлонуш керек деп. Бул ситуациянын баары эгер сен мастер болсоң, бүт баары келет. Мен дайыма окуучуларыма да айтам. Сен кыйын болуш үчүн универсал бол. Универсал. Универсал композитор деген булчу. Мисалы, любой режиссер келип туруп мага моуга кино жазып бер десе, мен жазып беришим керек. Любой театр келсе, арасына аралашып туруп жазып беришим керек. Ыр жазып бер десе, эстрада. Ошондой эле азыркы заманбап эстрадасы. Аны да билишиң керек, аны да жазып беришиң керек. Симфония, чоң симфонияны берсе. Мисалы, мага кытайлык чоң тиге ректорлар Пекинден мага мындайча айтканда мойнума элип коюшкан. Эмне кылсаң дагы сиз ойлонуп көрүңүз, жибек жолу жөнүндө жазбайсызбы. Силер аркылуу өткөн биринчи болду. Улуу жибек жолу. Анан макул деген 3-4 жыл кыйналдым. Колум бошобойт, өзүңөр көрүп атасыңар, ректорлук жумуш ар кайсы мен жүрдүм. Анан экинчи конференция болоорун аз калганда мага бирөө чалды. Баягыны иш кылып атасызбы деп. Кокуй дедим да, анан отурдум. Ушу жарым жыл 3 айда жаздым го отуруп. Анан аны жаздым эле, мына былтыр Кытайда ойнолду. Муратбек Бегалиев ушу көп кырдуу композитор деп атасак болот. Себеп дегенде абдан көп жанрдын түрлөрүн жаратты да. Мисалы үчүн театр сахнасында спектакль жаралса, мыкты спектакльдердин автору ким, музыкасынын автору ким? Муратбек Бегалиев. Бул театралдык музыкада өзгөчө жанрда баардык эле композиторлор даапара албайт. Себеп дегенде музыка бул жерде экинчи, үчүнчү, төртүнчү планда болушу мүмкүн. А бирок ошол эле учурда түшүнгөн кишиге өтө маанилүү. Себеп дегенде сахнадагы каармандын толук образын музыка менен кошуп жаратат да. Бул жактан алып караганда Муратбек Бегалиевдин 30дан ашык спектакльге жараткан музыкасы бар. Москвага барганда бакыт баягы коштоп жүрөт дегенге чындык ишениш керек экен. Себеп деген Михаил Чулаки дегендин классынан ошо Мурат
экөөбүз окуп калганы бул чоң нерсе болду. Бул баягы ошо тарбия, таалим, окуу, билим алгандын эң эле патология чокусу десек болот. Себеп деген Михаил Чулаки деген бул дүйнө жүзүндөгү, мындайча айтканда, мен деген композитордун катарын толуктап, дүйнө жүзүндөгү оркестрдин ичиндеги курамын мен деп билген адам болуп атпайбы ошо Михаил Чулаки. Ошо кишиден окуган бул өзүнчө чоң бакыт да. Muratbek Begalиев тагдырдын буйругу менен Европанын бир катар шаарларында билимин жогорулатып, өзү сүйгөн музыканы издеп келгендей. Чыңгыз Айтматов менен чыгармачылык байланышта болушу, кезегинде анын үйүндө жашап калганы дагы композиторго таасирин берген. Улуу адам улуудай жүрөт. Кадимкидей эле жөнөкөй эле киши, кадимкидей эле сүйлөшөт. Бирок ар бир сөзүндө эң бир терең, эң бир бийик нерселер бар. Москванын жанындагы сонун деревня бар. Ошол деревняда чогуу туруп калдык. Ошондо кышында момундай кар жаап, тим эле Белчеден ошондо кетип баратканда мен четин эле айтып атам да. Чыңгыз Төрөкулович, эми ал киши 60-тан ашып калган, мен ойлоп атам, карып калды го деп. Анан мен сизге эме кыйраткан киши болупчу. Сизге мен азыр жол салып берейин, мындай карды жиреп берейин. Анан сиз ошол мен бассаңыз десем, акырын минтип койду. Менин изим анча-мынча бутумдагы тиге бут кийимим деле чоңураак го. Анан мен басайын арышымдагы кененирээк эмеспи? А сен менин аркаман бассаң жаман болбойт деп күлдү. Ошондо мен көрдүңөрбү, бир эле кичинекей нерседен чоң сабак аласың. Бул өзү сабак дагы, сабат. Кыргыздын атын алыс жуукка угузган композитор Muratbek Begalиевдин чыгармалары дүйнөнүн көптөгөн мамлекеттеринде жаңырды. Улуттук колорит менен жуурулушуп, ошол эле учурда профессионалдык деңгээлде мыкты жазылган көлөмдүү музыкалар дүйнө угуучуларынын назарына түштү. Эң негизгиси Мукаш Абдыраевич болду. Ал киши алтындай болгон киши болчу. Мен Москваны көздөй кетем дебейинби? Десем, аякта кыйын болот го деген бир аз күндөн кийин келди да. Muratbek, сенин ордуң Москва. Ошо жактан билим алышың керек. Бар кет деди. Анан мен айттым, кетейин, бирок өтө аламбы? Десем, сен менден бирденке күтүп атасың го. Мен эми аяк айта албайм. Сен алып барып туруп ош жерге коюп кое албайм. Сен күчтүү баласың, айланайын, аракет кыл. Тырмыш, эмне кылсаң да өтүп ал, өзүм келип поздравить этем деди. Кийин ошо кишинин жардамы менен мага жолдомо берилди. Консерваторияга эмне керек, эмне документ керек, кандай инструменттер керек, кандай жай керек, имарат керек, ошолордун баарын изилдеп, документтерди чогултуп, анан аксакал музыканттарга, аксакал маданияттын мыктыларына кол койдуруп, анан кийин ак үйгө барып чуркап жүрөт. Анан уруксат берет, ошо менен анан 93-жылы консерватория ачылат. Айылдан келип алып, ушундай эңсеп, бийик музыканы эңсеген балдардын көпчүлүк кыздар балдарды тарбиялап, ошо тарбиялаган балдар азыр эл артисти болуп, жана башка чет мамлекеттерде иштеп атат да, жемишин берип атат. Бүгүнкү күндө кыргыз музыкасын, профессионалдык музыкалык, классикалык музыкаларды дүйнөгө таратып аткан, автор катары таратып аткан биздин замандашыбыз Мурат Акимович.
Бұның шығармалары мен көп жерден ұқтым, Түркменстанда, Орта Азия чөлкөмүндө эле эмес, бүтүндөй мурдагы Советтер Союзундагы республикалардын угармандары, музыка сүйүүчүлөрү бул кишинин чыгармаларын абдан жакшы билет. Ошол себептен биздин сыймыгыбыз таланттуу композитор кыргыздын тоолуу керемет айылында өсүп кулунтай минген. Өзү жайроонун абасынан кере жутуп, аталарынын асыл тарбиясына каныкканы дагы анын кыргыз жыттуу музыкалык чыгармаларынан сезилип турат. Жаш кезимде стажировкага бардым. Мени Германияга которушту. Анан аябай классиканы күчөп турган жери. Мына ошол жерде турганда кадимки Көлн шаарынын Соодун соборунун экинчи этажында жашадым мен. Ал ошол жерден 2 комнат бөлүп беришти. Ошол жерде арган, чыксам арган, түнкүсүн кадимкидей бекит, эч ким жок ичинде. Анан ошону улук саат берип, пастор мага ключун чыштап кетет. Мен ошол арганды включать этип, кадимкидей ойнойм да. Анан ошону ойноп атып, көзүмө баягы тоолор, жумгалдан ташынанбы, суусунанбы билбейм. Уктасам түшүмө кирет. Же болбосо баягы кымыздын жыты келет, баягы соң көл тимелечи, ушунун баары ажайып нерсенин баары дайыма боюңа сиңирилген да. Анан бул өзүң айтып аткан туулган жердин топурак алтын дейт. Келгиче сагынасың да. Мына ошон үчүн жана Чыңгыз Төрөкулович дагы айтып атканы. Ой, мен бүйнүгө кирет менин түшүмө Кыргызстан. Сага кирбейби дейт. Мен айтам, я окуй, мен ушуну эле айтайын деп атам сизге. Десем каткырып күлүп, мына туулган жердин топурак алтын да ошол. Симфониялык жанрда дагы Бегалиевдин орду бар өзүнүн. Уну атап кетишибиз керек. Муратбек Бегалиевдин эл узунда калган көп ырлары бар. Бүгүнкү күндө дагы эстрадалык ырчылар ырдайт, поп музыкага менен айкалышат. Симфониялык оркестр менен эстрадалык оркестрди бириктирип, жаз оркестрин бириктирип дардап жүрүшөт. Демек, бул да укулуктуу жана мукам оону бар ырлардын жаратманы дейбиз. Студент кезинде эле жанагы Карл Брюловдун жанагы Помпейдин акыркы күнү деп коет эмес, жанагы ошо картинасынан неметкен ал болсо баягы ошо кист менен ошо сүрөт чагылдырып эмесе, ошондо бир да точка бир эчтекесин калтырбай музыкага салып койгон. Бул чоң нерсе болот. Ал музыкага салат деген бул ошо оркестрди, симфонический оркестр ушунчалык баягы тереңден билиш керек да. Дерде баягы ийне жибинен баштап билип деген. Кээ бир музыканттар өзлөрүнүн деле эмесин билбесе керек, мындайча жана регистр деп коет. Тембрально кандай болот, бурат
Акимович болсо бул ошонун баарын билип атпайбындачы. Анан ошо урма аспаптардан баштап үйлөмө аспап деп коет, жанагы смычковый группа деп коет, эме скрипка, альт, виолончель, контра ушулардын баарын настолько ошо жүрөгүнө сиңирип алган. Өмүрүнүн көп жылын четте жашап келсе дагы, чыгарма жазаарда сөзсүз кыргыз жерине болгон сагыныч жүрөгүнө тынчтык бербей, музыканын алгачкы эңсеткен кайрыктары келе баштайт экен. Бирөө азыр опера заказ берсе, операсын бүтүрөбүз. Балет болсо көбү мени айтып жүрүшөт го, операсы жок, балети жок деп. Мына Кудай акырын алып келип туруп, мени так уш жерге алып келди. Эми тагдырда бул. Анан эгер сен мастер болсоң, акырын ойлонуп туруп, орыста бир сөз бар го, Вася слушает да ест. Акырын көздү жумуп туруп, анан ойлоно баштайсың. Мына менде ичимде азыр бар. Бир жерде отургандан кийин мен бир жакшы опера же балет. Азыр тым эле бир 10 чакты либретто алып келишти, бирөө да жакпай атат. Мага ошондой бир жакшы либреттист, музыканы жакшы түшүнгөн, музыканын аброюн кеңири түшүнгөн киши келип жазып берсе, мен аны жазып бере алгыдай болушум керек да, ошон үчүн композитор универсал болуш керек. Ырдан баштап симфонияга чейин, симфониядан анан опера, балет. Муратбек Бигалиев, Кыргызстан. Чыңгыз Айтматов гений деп айтты. Андан кийин экинчи мен гений деп жазган, мен экинчи болдум. Жараткан улуу табигат, жаратканым кез-кез биздин кыргыздарга ушундай таланттарды берип коет да. Бу Бүбүсара деген кийим, Миңжылкыев деген кийим, Айтматов деген кийим, анан кийин Сүймөнкул, анан Жолонду айтайын, анан ушу Бегалиев. Мындан дээрлик 60 жыл мурда Борбор шаарыбызга келип, азыркы Эркиндик бульварына, Ала Тоо кинотеатрына суктанганын эстеп келет. Шаарыбыз өзгөрдү. Анткени 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы дейт. Мынакей 50 жылда эле кандай укмуштуудай өзгөрүүлөр болуп атат, шаарыбыз катуу өстү. Ал эми мынабул Дзержин бульвары бул жаштыктын дагы, сулуулуктун дагы эң бир сонун символунун ордосу уш жер болчу. Азыр мен таң калдым, тиги жерде басып келатсам,
bir tepte керек болгон атайын темирден коюлган экен. Бүткүл мындайча айтканда шаардын эң ортосу деп ош жерге жасылыптыр. Ошол жерден баштап бардык чар тарабына эсептелет экен канча кайсы жер ордо деп. Мынакей ошону көрүп мен өзүмчө таң калдым. Мынакей эң сонун биринчи музыка менен да жолуккан жерим ушу мынау Ала тоонун алдында жана духовой оркестр дейбиз, үйлөмө аспаптар оркестри ал учурда күчтүү болчу. Ош жерге туруп алып майрам сайын ойнойт. Майрамсыз эле жөн эле жума сайын жакшы жолугушуулар, элдер бийлеп, вальс бийлеп, ушинтишчи эле. Биз да далай сулуу кыздар менен келип бийлегенбиз ошондой жерлерге келип. Жаш өйдөлөп бараткан сайын туулган жерге болгон сагынычы, алдына койгон ак тилегинин башаты болуп берет. Адамдын ою чабыттап тээ алыска кетет. Пландар аябай чоң, меникичи. Эгерде колум бош болсо, мен тим эле тоону томкор ойду омкорот элем да, анткени күч бар, кары элекпиз, кадимкидей эле. Бирок жана жаза элек нерселерибиз дагы эле көп. Чыңгыз Төрөкуловичтин айткан эсимде, канчалык гениалдуу нерсени жазсаң дагы, ойлоно келсең жаза элегиң көп деген. Мына бу да сабак. Анан жаза элегибиз дагы эле көп. Мына ашуудан берген отчетум деп далай отчетторду берип атабыз, музыканы угузуп атабыз. Бирине жакса, бирине жакпайт. Бирок негизги жазыла элек нерселер сен үчүн шедеврлер дагы эле алдыда. Ошон үчүн мына менин шедеврлерим деп айта турган нерселерим, тегерегимдеги окуучуларым. Мына канча окуучуларым азыр бүткүл дүйнөнү кыдырып жүрөт. Мынакей болгон баягы мен куржунума толтура салып келген четтен же болбосо бир жерден алган билимдеримдин баарын мен өзүмдүн окуучуларыма тараттым, үйрөттүм ошолорду. Эртеңки күнү ошолордон жок дегенде бирөкө укмуштуудай чыгып, бирденке коюп, спектакль болобу, музыка болобу жазып, калтырып кетсем, мына менин чоң бактым ошол. Кыргыздын таланттуу уулу Муратбек Бегалиевдин классикалык, музыкалык чыгармалары кезегинде дүйнөнүн көптөгөн мамлекеттеринин сахналарында ойнолуп, жалпы дүйнө көрөрмандарын таң калтырган. Азыр бардык жагынан бышып, акыл эси толуп, таланты ташып турган кези. Андыктан 70 деген кутман курагыңыз кут болсун, бар болуңуз Муратбек ага.